Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Эки дүние бакыт жашоосун өз ичине камтып алган. Буйрук, тыюуларын кенен баяндап берген. Жүрөккө тыным, кубаныч, сүйүү, коркунуч жана махабат тартуулаган. Өзүнүн мээримдүүлүгүн калың элдин катмарына, узун элдин учугуна жеткириш үчүн ыйык Кур'ан китебин түшүрүп берген жаратуучубуз Аллахка чексиз мактоолор болсун. Өзүнө түшүрүлгөн Кур'ан деген аманатты 23 жыл кастарлап, эч качан чарчадым, чалыктым дебей, үстүнөн куюлган жугундуну да арчып койбой, жана жугунду куйгондарга дагы эч качан текеберденип жаман сүйлөбөй. Кичипейилдиги, мыкты мүнөзү менен таанымал болуп, жада калса көчөдө эл арасында басып жүргөн тирүү Кур'ан деген аталыш менен таанымал болгон Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ушул Кур'анды көкүрөктөн көкүрөккө, ооздон оозго өткөрүп, жаттап жана жаттатып өтүп кеткендерге, ислам, ыйман, Кур'анды эстафета катары бизге тапшырып өтүп кеткендерге, жана мени менен азыр маңдай тескей отуруп, Кур'ан окууну үйрөнөм аттуу сабагыбызга түзүүбөдө катышып отургандарга, жана бизден Кур'ан окууну үйрөнөм деп тамтуң басып келе жаткан келечек муунга дагы Алланын түгөнгүс мээрим жана тынчтыгы болсун. Амансыздарбы? Бар болуңуздар. Сиздер менен Аллах Тааланын ассалам деген сыпаты менен саламдашам. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кайрадан эле биз ар дүйшөмбүнүн кечинде Кур'ан окууну үйрөнөм аттуу сабагыбыз менен түз эфирдебиз. Өткөндөгү сабактарда биз Ан-Наба сүрөсүн баштап, арадан бир аз үзгүлтүк учурап, кайрадан бүгүн иштин башы дүйшөмбү демекчи, сабагыбызды баштап отурабыз. Биз мурдагы эки сабакта Ан-Наба сүрөсүнүн 1-аятынан 30-аятына чейин окуп бүткөнбүз. Бүгүн 31-аятынан баштап 40-аятка чейин дагы 10 аят окуйбуз. Адаттагыдай эле алгач ар бир аяттын өзүнүн кыскача мааниси. 1-аяттан 16-аятка чейин Аллах Таала өзүнүн бенделерине берген кудурети, аларга болгон сый урматы, асман, жер, тоо, суу жана башка нерселердин жаралышы жөнүндө, ал жаратылган нерселердин инсанга эмне пайда берерин жөнүндө айтып келип, 17-аяттан 30-аятка чейин жалаң гана чектен ашкан залым, Аллах Таала арам кылган нерселерди кайра адал деп аткарып алгандыгы үчүн аларга бериле турган азап жөнүндө айткан эле. Аяттын сүрөнүн башында Астагфирулла амма ятасаалун. Алар бир нерсе тууралуу бири-биринен сурамжылап жообун таппай атышат. Улам сурай берет, ийне жебине чейин билгиси келе берет жообун уккусу келип. А сурагандары чынын айтканда анин наба ил азим, улуу кабар жөнүндө сурашат. Ал улуу кабар деген бул замандын түгөшү, чыныгы жашоо болгон ахиреттин башталышы жөнүндө сурамжылашат деген. Ошентип биз бүгүн ошол улуу кабардын көчүрөсүздөр, эртеңки чыныгы момун мусулмандардын түпкү мекени болгон бейишке барыш үчүн эмнелерди аткарыш керек, кандай камалга көрүш керек экендиги жөнүндө баяндалмакчы. Анда сөз башынан болсун. Астагфирулла. Инна лил муттакина мафаза. Инна лил муттакина мафаза. Чыныгы Кудайдан корккон такыбалар үчүн болуп көрбөгөндөй ийгилик жетишкендиктер бар.
Тақуа десе ар ким ар кандай түшүнөт. Тақуа ким ал? Тақуа ал сөз түрүндөгү тақуалык эмес. Тақуалык ал сыртын узун кийинип, оронуп, чулганып алган кийимченде эмес. Тақуалык ал жүрөктө. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха ла яндуру иля суарикум ва ла а'маликум валакин яндуру иля кулубикум ва ниятикум. Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерге, чымыр денеңерге, сулуу жүзүңөргө, келишкен келбетиңерге, же болбосо мансабыңарга, айлык маянаңарга, ишиңерге, кабат-кабат үйүңөргө, тууган уруңардын көптүгүнө кайсыл улуу уруудан экениңерге карабайт. Анткени Аллах силерди жаратты өзү. Бирок Аллах Таала ыраазы болуп, мээримин төгүп караганы ал кайсыл нерсе десе, сендеги иля кулубикум жүрөгүңдүн тазалыгына, ниетиңдин арулугуна карайт. Тақуалык ушул жерде. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аттақуа хахуна, тақуалык мына бул жерде. Тақуалык мына бул жерде деп оң колун сөөмөй менен жүрөгүн кайра-кайра кезеген. Хазрат Алиден сурашкан. Тақуалыкты сиз кантип түшүнөт элеңиз? Эмне деп жооп берет элеңиз? Тақуалыкты сиз кантип кеңейтип айтып берет элеңиз дегенде Хазрат Али айткан. Мен тақуалыкты 4 этапка коюп айтып берем. Биринчиси ал-хашшияту минал жалил, улуу Аллахтан коркуу. Мейли жалгыз жүр, мейли жамаат менен жүр, мейли бир күн ооруп кал, мейли кубанычтын үстүндө жүр. Жакыр болуп итке минип кал, мейли мансаптуулардын мансабына теңешип, алар менен мүрлөш болуп кал. Айтор кандай абалда болбогун Аллахтан корку. Экинчиси кайсыл десе, вал амал бит танзил, муногул түшүрүлгөн Кур'ан деген китепке амал кылып жашоо. Үчүнчүсү кайсыл? Вал амалу бит танзил, Аллах вал канаату бил калил. Үчүнчүсү вал канаату бил калил. Аллах берген аз гана ырыскыга дагы каниет кылып, топук кылып жашоо. Кимдир бирөөнүн дасторконунда бир сындырым нан калды, а бирөө төгүүгө, нанын төгүүгө таштанды чака издеп жүрөт. Бул дегени бирөө кечүүгө суу издесе, бирөө ичүүгө суу таппай жүрөт деген түшүнүк. Кимдир бирөө жамачысы бар кийим кийип жүрөт, бирок ал небак такыбалыгы, ибадаты, кулук мүнөзү менен Аллахтын алдында бийик даражалуу мунараларды небак куруп койгон. Эң акыркысы кайсыл десе, вал исти'дад ли яумир рахил. Момун мусулмандардын түпкү мекени болгон ахиретке, бейишке гүл азык камдоо. Такыбалык деп ушуну айтат. Эгерде кимдир бирөөлөр түшүнбөй келе жатса. Ошондой такыба инсандарга болуп көрбөгөндөй ийгилик жана жетишкендик күтүп турат. Хадайqa ва а'наба. Ал ийгиликтер кайсылар десе, бак дарактар, кадимкидей бакчалар, алардын ичиндеги атырабындагы, айланасындагы жүзүм зарлар көрсө, бак дарактардын ичиндеги эң кооз көрүнө турган жүзүм. Анткени ал кайсыл жака бурасаңыз, ошол жака өсүп кете берет, анан мөмөсүн жогору кара эмес, ылдый карап берет салаңдап сизге. Болгондо дагы эң ширин, эң мыкты, бир шингилде бир канча даны бар, бир канча килограммды өз ичине камтып алган мөмө. Ва каваиба атраба. Бойго жеткен. Эч бир жин дагы, инсан дагы колун тийгизбеген хүр кыздар күтөт такыбаларды бейиште. Ва касан дихаqa. Толтура, сансыз идиштер турат. Ал кайерде десе, бейиштин ичинде, ада кайерде? Ал Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга атайын ыйгарылган Каусар көлмөгүнүн жээгинде. Жана бейиш багын ичиндеги агып чыккан 4 дарыянын боюнда. Ал сансыз, толтура көптөгөн идиштер эмнеге коюлду десе, тек гана такыбалар үчүн арналып коюлган. Кээ алымдар айтат, ар бир такыба инсандын даражасына ылайык анын ысымдары жазылган идиштерди табылат ал жерден.
Subhanallah. Ал өзінің аты жазылған идиштен чөйчөктү алып алып, каалашынча сүт дарыясынан, каалашынча суу дарыясынан, кааласа бал дарыясынан сузуп алып ичет. Сый урмат. Subhanallah. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Алар, ал тақвалар, бейішке кіргендер, ал бейіштің ішінде еч қачан аша чапқан ушақ айың, имис сөз, көңіл орытқан, орой, мамилелерді, сөздерді еч қачан ұғышпайды. Вәлә киззаба, жалған сөзді да ұғышпайды. Қабағым, қашым дебей жашашады. Бұл дүйнөдө болушу мүмкін. Ооба. Азыр кайсы бир намаз окуган үйдүн ичинде, намаз окуган үй бүлөнүн ичиндеги ынтымак ырк кеткен учур. Кимдир бирөөнүн үйүндө, турмушунда жарака кеткен учур. Азыр кимдир бирөө ажырашам деп атат. Кимдир бирөө ажырашып бүттү. Кимдир бирөө ажырашууну кадыр эсе самап атат ажырашам деп. Эмнеликтен? Дал ушул бейиште эч качан болбогон бул дүйнөнүн өзүнчө бир зыйнаты болуп калган, шайтандын тилине кирип, тилинин астына зыйнаттуу кылып, эң таттуу кылып салып алган ишенбөөчүлүк, кургдоомат, жала жабуу, ушак айың жана башка сөздөр менен ажырашуу деңгээлине жетип калды. А бирок ушул үй бүлөлөрдү ажыраштырып аткан имиш жалган ушак айың ал ахиретте эч качан болбойт. Бул деген ислам алымдары айтып жатат. Кимдир бирөөнүн бул дүйнөдөгү үйү ал бейиштегидей жыттанат жана бейиштегидей көркөм, бейиштегидей мыкты. Ал качан десе анын жубайы бир эркектин же бир аялдын жолдошу ушак айың имиш жалган сөздөр менен эч качан үйүн ичин сасытпаса, демек анын үйүнүн ичи ал бейиш жана ал үй бүлө мүчөлөрү бейиштегидей эле ырахатта. Үй бүлө мүчөлөрүнүн турмушка чыга элек кыздары хүр кыздар деп эсептелет деген. Субханалла. Муфассирлердин берген таржымалы. Жазаан мин раббика атаан хисаба. Мына ушулар Раббиңдин бейишке кирүүчү такыбаларга берген эсепсиз сыйлыгы. Аллах Таала такыбаларына сыйлыкты эсептеп бербейт, эсепсиз берет. Аллах Таала эгер эсептебей бере турган болсо, демек инсан аны эч качан эсептеп бүтө албайт. Биз эгерде кылган ибадатыбызга жараша гана сооп ала турган болсок, анда эч нерсеге арзыбай калат. Ошон үчүн Аллах Таала биздин кылган ибадатыбызга Аллах Таала 10 барабардан 700 барабарга чейин сооп берем дегени, мен сенин ибадатыңды эсептебейм, сен менен эсептешпейм. Сен жасай бер таква болуп, жообун, сыйлыгын мен өзүм берип коем. Бирөөгө бердиртем да, бирөөгө дайындап коем деген жок Аллах Таала, мен өзүм берем. Демек Аллах берүүчү, ал берет, бергенде дагы эсептебей берет. Ал ким? Раббис самавати вал арди ва ма байнахума ар-рахман ла ямликуна минху хитаба. Ал Раббис самавати вал ард. Ал асмандардын, жерлердин Раббиси. Ал асмандардын, жерлердин жана өкөөнүн ортосундагылардын Раббиси болгон Ар-Рахман, мээримдүү. Ал Ар-Рахман, мээримдүү деген сыпаты бар болгондугу үчүн сенин жасаган кымындай ишиңе Аллах Таала 10 барабардан 700 барабарга чейин эсептебей туруп сооп берип атат. Ошонун айынан сен бейиште жыргап жашайсың. Анткени сен бул дүйнөдө Аллах Таалага такыбалыгың менен жактың, жагымдуу болдуң. Сен жупун үйдө жашап атасың. Башкалар май жалап атканда сен сөөк кемирдиң. Башкалар мыкты кийингенде сен жамачы кийим кийип жүрдүң. Башкалар жумшак мамыкта жатканда сен
тегиз тактайдын үстүндө жаттың. Бирок сен өзүңдүн такыбалыгың менен, кулк адебиң менен Алланын алдында небак ибадат мунарасын куруп койгонсуң. Такыбалык мунарасын куруп койгонсуң. Ошонун айынан сен және сиз эсепсиз сооптору бериле турган бейиш багынан орун аласыз. Ла ямликуна минху хитаба. Ал күнү бейиште Аллах Таалага эч ким озунуп сүйлөй албайт. Эч ким озунуп сүйлөөгө батына албайт. Эч ким сүйлөй албайт. Сүйлөөгө аракет да кыла албайт. Субханаллах. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Al günü emni olat. Al günü periştelerin tak ortasında Allah menin peygamberlerin ortasında uşul vahiyini alıp gelgen ruh Cebrail perişte. Anın atarabında, cana katarında bütündey perişteler saf bolup tizilip geledi. Allah'tan alına. La yetekellemuna illa men edine lehur rahmanu ve kâle savâbe. Oşonday perişteler dağı Allah ruhsat berbese eç kimisi ozunup süyley albaydı. Allah ruhsat bergen süylöөгө уруксат берген периштелер гана сүйлөйт. Алар сүйлөгөндө дагы саваба, чындыкты гана сүйлөйт. Эч качан кымындай кошумча, кымындай алымча кылып сүйлөй албайт. Мындан келди, жасай турган иштин бүт бардыгын адамдар ушул дүйнөдө жасайт. Жакшысын да жасайт, жаманын да жасайт, жакшы менен жамандын ортосундагысын да жасайт. Бирок бардык нерсенин чындыгы, тууралыгы ахиретте гана билинет. Ошон үчүн саваба деп атат. Бардык нерсенин туурасын гана сүйлөшөт. Жагынып, жалбарып, кошумча да кылып, кошамат кылып алып да койбойт сүйлөгөн сөзүндө. Болгондо сүйлөнөт. Бул дегени сиз жөнүндө Аллах Таалага эгер бир периште маалымат бергиси келсе, же болбосо Аллах Таала бир периштеге окучу ошонун китебин, жана окутчу ал жөнүндө мага маалымат берчи десе, сиз жасаганды өзүндөй гана кылып берет. Мисалы сиз Кудай сактасын, урлук кылдыңыз. Ал кылган урлуңуз ошол боюнча ашыкча да кемитип да берилбей Аллахка баяндалат. Заликал яумул хакку. Бул кандай күн? Бул чыныгы, чындык акыйкатталуучу күн. Бардык нерсе ашкере болуп көрүнө турган, айтыла турган, сүйлөнө турган, баарына маалымат бериле турган күн. Эмнеге заликал яумул хакку деди? Көрсө birinci, ikinci ayetin cevabı gelip 39. ayetin başında cevap verilip atat. Estağfirullah. Amma yetesâelûn anin nebe'il azîm. Alar bir nerse jönünde biri-birlerinden surayıverişet. Suraganda dağı ulu kabar jönünde, kıyamat jönünde suraşat. Al kıyamat özü emne al dese. Zâlikel yevmul hak. Al gün hakikat gün. Bardık nerse hakikat talуучу gün. Misal hazır şu yaşoda kimdir biröөнүн kişi goldu bolup ölgөнүн ugup kalabız. Bирок kim öldürgөнүn, эмне себептен болгонун билбейбиz. Kimdir biröөнүн үйүнө кирип урлук кылды. Kimdir birөө дагы biröөнүн абийирин жыртты. Дагы biröөнүн аркасынан ашатып тилдеди, сөктү, имич чыгарды, гыйбат кылды, ушактады. Билинбей көмүскөдө калып кеткендер канча. Ушулардын бүт бардыгы кыяматта haqiqatga çıgat. Bul düğünün şermendeligi al eserse emez. Bugün, erteң, bürsü günü 3 gün udu olup, жаңылык olup, el arasında жаңырып süylönüşü mümkün. Bирок 4-cü günü elge arlaşıp жүрүp kete berет ошол камкордагы, же зынакордагы. Bir aydan keyin al kadrese günü жасабаган kişi katары. 2-3 aydan keyin kadimkidей al bирөөгө жетекчи болуп калат, жол башчы болуп калат.
Бул дүйнөдөгү шермендечилик батыл унутулуп кетет. Бирок ошол шермендечиликтерин эл унутуп калган, эл көрбөгөн, эл байкабаган, эл билбеген шермендечиликтин жана жакшы дагы, жаман дагы иштердин бүт бардыгынын ачыкка чыга турган күнү кайсыл десе, адамдар болобу, болбойбу, болору чынбы же жалганбы деп күмөнсүрөп аткан кыямат күнү болот. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир, фальякул хайран ау лиясмут." Аллахка жана ахирет күнүнө, кыяматтын болоруна ишенсе, ал чындыкты гана, жакшылыкты гана, акыйкатты гана сүйлөсүн. Сүйлөө колунан келбесе, лиясмут, тилин тыйсын. Жаман нерсени шыбырап, жаман нерсени күбүрөнүп, жаман нерсени ойлоно турган болсо, ал дагы ачыкталат кыяматта. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ал эми ким Аллахтын алдына барып, анын кылган иши, ибадаты, сөзү, жашоосу татынакай болуп ачыкталып акыйкатталсын десе, анда ал иттахада иля раббихи мааба. Ал өзүнүн Раббисине жолун эң мыкты гүл азыктарды камдоо менен баштайт. Ахиретке мен камылга кылып атамын, кантип намаз окуу менен, орозо тутуу менен, зекет берүү менен, хаж умра кылуу менен, жана башка кайрымдуулук иштерди жасоо менен, жетимдин башын сылап, жесирдин алын сурап, кару сурап келгенге бере салып, кошуна менен жакшы мамиледе боло калып, ушулардын бүт бардыгы өз Раббисине барып жолугууну эң мыкты куса болуп сагынган инсан жасай алат. Инна анзарнакум азабан кариба. Инна анзарнакум азабан кариба. Эмнеге акыркы аятта Аллах ушинтип айтты? Инна анзарнакум азабан кариба. Amma yetesâelûn anin nebe'il azîm. Алар бири-биринен бир нерсе жөнүндө сурап атат. Сураганда дагы улуу кабар болгон кыямат жөнүндө сурап атат. Угуп койгон. Ошол инна анзарнакум азабан кариба. Алар сурап жаткан кыяматта боло турган улуу эң жакында боло турган азап жөнүндө мен эскерттим. Алар сурамжылап атышат кыямат жөнүндө. Болобу болбойбу деп. Дал ошолор күмөнсүрөп жаткан кыяматта жамандарга азап, жакшыларга ырахат беришин кабарладым, эскерттим. Кайткыла арамдан дедим. Яума янзурул мар'у ма каддамат ядах. Яума янзурул мар'у ма каддамат ядах. Ошондо инсан, адам баласы өзүнүн алдына эмнелерди жөнөтүп койгондугуна саресеп салып, ал бетин тытат, ал чачын жулат, аттиң арман кылып мушун муштайт, муштумуна, көкүрөгүн каккылайт, үшкүрүнөт, отурат, тура калат, ары, бери өкүнөт. Эмнеге? Адам өтүп кетсе, биз артында эмне калды экен? Балдарын эмне калтырды экен? Соя турган жылкысы же кара же кашка уyu барбы? Балдарны эмнен камылга кылып кеттир? Аттиң арман үйүнүн бир бөлмөсүндө бүтүрүп кетти да, калганын эми кантип бүтүрөр экен дейбиз. Инсан ошентип сурайт. Инсан өлгөн күнү периштелер бири-биринен сураганда, бул ахиретине эмнени жөнөтүп койду экен, намазын жөнөттүбү экен Алланын алдында? Орозосун жөнөттүбү экен? Кур'ан тилаваты барбы? Такыбалыгы барбы? Орозосу барбы деп сурашат. Субханаллах. Инсан мүрзөсүнөн тирилип Алланын алдына барганда биринчи карай турганы, биринчи күтө турганы яума янзурул мар'у ма каддамат яда. Инсан издегени, колун кашын үстүнө карап коюп ушинтип күткөнү, мен эмнени жөнөттүм экен, таразада салмагым кандай болот экен деп ушинтип шыкаалап калайт. Карабайсызбы, кимдир бирөө намазын жөнөттү. Кимдир бирөө арак жөнөтүп атат. Кимдир бирөө паракорлук, кимдир бирөө дагы зина, арак ичүү,
адам өлтürүү, ушак айың, имиш, үй бүлөлөрдүн, достордун ортосун ажыратуу жана башкаларды жөнөттү. Алардын шору курусун, Кудай сактасын. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ошол учурда мунафиктин анан кафирдин айткан бир эле сөзү болот. Ошол учурда кафир менен мунафиктин айткан бир эле сөзү болот. Алар يقول الكافر, kafir мындай дейт: يا ليتني كنت ترابا. Мен бул жака эч нерсе жөнөткөн эмесмин. Жасай турган нерсенин барын дүниеде жасап койгам. Жашай турган жашоомду дүниеде жашап алгам. Бул дүйнөгө мен көктү тиреген, заңкайган, ааламга батпаган ширкти, аракты, зинаны, урлукту жана жаман ишти жөнөткөмүн. Андан көрө мен ушул инсан болуп жаралгандан көрө мен топурак эле бойдон адам болуп жаралбай топурак боюнча калып калганым мен үчүн эң мыкты иш экен деп, ошондо ал кыяматтын, ахиреттин болорун өз көзү менен көрүп бармагын тиштейт. Бирок ал учурда бармакты тиштемектен башка мүчөсүн тиштесагы кеч болуп калды. Анткени ал лейсе йаумул амал ва зака йаумул хисаб. Ал күн иштөө күнү эмес. Ал күн эсеп күнү. Жасаган, жашаган, жашообуздан жасаган жакшы жана жаман иштерибизден эсеп бере турган күн келет. Мына муну ан-наба ал-азим, улуу кабар, улуу күн болгону дагы ал-кыяма, бардыгы ордунан тирилип Аллахка эсеп бере турган күн. Мына ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү аягына чыгып бара жатат. Бизде Наба сүрөсүнүн эң акыркы бөлүгүн окуп бүттүк. Биз бүгүн Ан-Наба сүрөсүн толук бүттүк. Биз